Bismillahirrahmanirrahim. Көпчүлүк калың букар элдин арасынан өзгөчө жаштардан кеңешүүнүн зарылдыгы, кимдер менен кеңешиш керек, кайсы бир инсандардан пикир сурап, акыл сурап кеңешпеш керек. Бул боюнча акыркы кезеңдерде көп суроо келип жатат. Мына ушул колумдагы чакан пайдалуу китепче убагында Асхардын мүдүрү болуп турган айтылуу чоң аалым Ахмад Таманхури, Аллах кишиден ыраазы болсун, Сабилур Рошад иля наф'ал ибад, Туура жолдун түнөгү аттуу китебинин 72 бөлүгүндө бетинде 72 бетинде төмөнкү пайданы алып келген. Сабатун янбагhi лизил лубби алла юшавирахум. 7 түрлүү адам менен акылдуу адам эч качан кеңешип отурбаш керек деп атат. 7 түрлүү адамдан акылдуу адам кеңеше турган болсо, сызга отурганы да кошол. Кудай сактасын, бул дүйнөдө шермендеги, акыретте чоң өкүнүчкө, өкүткө түшүп калуу коркунучу бар дейт. 7 түрлүү адамды кезеги менен айтып кетейин. Ылдый жагында ар биринин себебин эскере кеткенде. Биринчи алгачкысы жахилун, наадан, түркөй адам менен дейт, илимсиз, билимсиз адам менен. Экинчи душман адам менен кеңешпейт, душманы менен. Үчүнчү хасуд, көрө албас адам менен. Төртүнчүсү мурои, баягы публика ойноп, мындайча айтканда ниети түз болбогон, ыхласы жок, ыхлассыз, эл көрсүн, кожо көрсүн. Элдин көзүн ойногон, ниети түз эмес адам менен да кеңешилбейт. Андан кийинкиси жабанун, коркок адам менен дейт. Аны менен да кеңеш сурап, акыл сурап отурулбайт. Бахилун, андан кийинкиси сараң. Өзүнүн үй бүлөсүндө да жакшылык каалабаган, ыраа көрбөгөн сараң адам менен кеңешилип, анын акылын сурап отурулбайт. Акыркы 7-нчи адам зу хава, напсисин башкара албаган. Мындайча айтканда, кургур напсинин жетегинде жүргөн, айдагында жүргөн, шахватынын кулу болгон адам менен кеңешилбейт дейт. Ар биринин себебин айтып атат. Биринчи наадан, түркөй адам менен эмнеге кеңешилбейт десе, фа иннал жахила юдил. Түркөйлүккө баткан, ыктаган наадан адам ал адаштырат. Өзү адашып жүргөндөн кийин бирөөнү дагы өзүнүн чоң максат кое албагандан кийин адаштыра турган, туура жолдон тайдыра турган кеңеш берет дейт. Ал эми душман болсо юридул халак, анын өзүн эле эмес, акылын эле эмес, өзүн бул жашоодон жок кылуусун каалайт деп атат да, Кудай сактасын. Бирок билишибиз керек, мусулман адам чыныгы душманы шайтан, анан напсиси болот деген сөз. Бирөөлөрдүн кемчилигин көрүп, душман санап, жаман ойлоп калбаш керек. Негизинен түшүнбөстүк себептен болгон душман бул анын жок болуусун каалайт деп атат. Вал хасуд, ал эми көрө албаган, ичи тар, котур ташын койнуна каткан, ушунчалык бир ичи тар, көрө албас адам, ятаманна завала ни'мати, андан биротоло жакшы сыпаттары, баалуулуктары кетип калуусун, баалуулуктардан кол жууп калуусун каалайт дейт. Вал муру, ал эми эл көзүн ойногон адамчы, вакифун маридан нас, ал акыйкат кайсы, акыйкатсыздык кайсы эмес, адамдар кайсыл тарапка болсо ошолор менен болуп, өзүнүн ою жок, публика ойногон адам болот, аны менен кеңешпеш керек деп атат. Вал жабан, ал эми коркок адамчы, мин раихил хараб, билип турса да туура кеңеш бербестен, жол көрсөтпөстөн, ал мындай коркоктук, чоркоктук кылып, ал качып отурат дейт. Анда туруктуулук жок, ал өзүнүн керт башын ойлоп, бүгүнкү күн менен болсо да башын катып жашайт деп атат да. Акыркысы 6-нчы адам кеңешилбей турган. Вал бахил, сараң адамчы, харисун ала жам'ил мал, анын эси дарты ойлогон ою, жашоодогу төмөн пас максаты бул ошол байлыкты топтоо болот дейт. Эси дартынын баары байлыкты топтоо. Фала ра'я лаху фи гайрих, ал байлыктан башка нерсе ой жүгүртө албайт. Ошонун алкагында гана ой жүгүртөт. Керек болсо ошол байлык үчүн ата-энесин сатып үйгө даяр болот. Ал кантип туура кеңеш бере алсын дейт. Акыркысы зул хава, баягындай шахватына жетеленип, кургур нафсисинин айдагында жүргөн адам, асиру хава, ошол нафсисинин курбанчылыгына айланган болот, жетегинде жүрүп. Фа хуа ла яктыр ала мухалафатиги. Мындайча айтканда, ал нафсисине каршы туруштук бере албай аткан адамга кантип туура жолду көрсөтүп, мындай чоң максат коюуга көмөк берип, туура кеңеш бере алат дейт. Ушул 7 түрлүү адам менен кеңешүүдөн, пикир суроодон, акыл калчоодон этият болуш керек. Дин бул насыйкат, сыныктан башкасы жугуштуу. Динибизде, мусулманчылыкта дос маданиятı, дос күтүү жана кеңеш суроо бул өтө зарыл маселе. Аллах таалам чөйрөбүзгө, тегеребизге акылдуу, зирек туруп берген. Аллах таалага, Аллахтын элчисине, имандуулукка үндөгөн жакшы бир илим билимге кемеңгер, жакшы бир кеңешчи, жакшы инсандарды берсин жашоодо. Аллах таалам дайыма туура жол көрсөтсүн. Кеңешсек дагы
жакшы кеңеш бере турган адамдарды жолуктурган болсун. Бирөөгө зар, бирөөгө кор болуудан Кудайым сактасын.